мындай кылып чынайбыз. Мал түпкө жеткире чыңбаш керек да. Кийин билип алганыңыздардан кийин бул өзүңүздөрдүн эмеңиздерге жараша боло берет. Анан эми бул жагын чырнайбыз. Бул жагын чырнаганда чеке чымын болот. Мынау бул жака кайтарганда аркакты кошуп чырнашыбыз керек. Аркакты кошуп. Тут иди. Мына аркакты мынтип тартат. Мүмкүн болжунда каттуу тартыш керек. Каттуу тартканда дагы мындай өзүнүн ыгы бар да. Мынаны мындай кылып тартыш керек да. Кирип кетти. Эми мына чынап алдыкпы? Эми салабыз аркакты. Салганыбызда биз мына бул жактан мына экинчи чырналчунун тартмасын кошуп салабыз. Мынаны кошуп салабыз. Аны кошуп салбаса байланыш болбой калат да. Тешик. Эми тартмайда мындайда тартмайда общий жалпы салып алып деле урса болот. Бирок басмайда кичине башкачараак. Себеби басмай сразу эле каттык да. Эми аркакты өтө тиштеп калат. Мынандай кылып туруп мынтип тартып алабыз. Бирдей болушу үчүн да, бул жак бирдей кетиши мынтип бул жакты кармап турупчу каттык тартып алабыз. Анан өтө бош койбош керек. Себеби бул килем башынан бери ушундай немеде соголуп келе атат да. Каттуураак уруш керек. Каттуу урса мына аркак жакшы жууйт дагы. Килем эме болот да, бышык болот да. Эми уруп алгандан кийин мынаны мынтип тартыш керек. Каттуу эле. Каттуу эле тартыш керек да. Бирок эки жагын бирдей кармаш керек. Эгер жиптин мынасын бирөөнү кармасаңыз жулуп аласыз да бул жака. Мунун да өзүнүн ыкмасы бар. Мындай кылып. Эми кайчы өткөн? Ар бир аркакта ошентип мындай тартыш керек. Ар бир аркакта зерикпей. Буга канча убакыт кетет? Эмгек кетет. Байланган нерсе пышырып. Учу чыгып кетпей. Азыр сен ушу кызганын тарашка кете берең же? Жок. Кийин дагы тегиздейбиз. Эми мына вертикальный согулган килемчи, тикесинен согулган килемде мындай бир эле кыркып койсоңуз кичине тегизделип калат. Мына отурган килемде андай болбойт. Аны көбүрөөк тарашташка турат. Муну өтө көп тараштабайбыз. Мына мен ошондой болдум да. Ушуну практикада ошондой өткөзүп атам. Анан кырккандан кийин дагы урабыз. Сен кадар отуруп, мына сен кадар отуруп кармап турганда? Эми да каттуураак. Анан кийин дагы бир нерсе, мына аркагыңыздар пышыгыраак болсун да, баягы чириген аркак болсо, токмок урганда үзүлүп кетет. Байланыш жок болуп калат да. Мына эми дагы ошентип эле байлайбыз. Биринчи суудан баштайбыз да. Себеби суу көрүнбөй калат, биринчи сууду байлаш керек. Биринчи астыны байлап туруп сууду кийин байласаң, суу көрүнбөй калат да. Сууну бар кылса дагы болот, сууну жок кылса дагы, бирок суу бар жакшыраак. Бояк берилген эмес, а? Бул бояк берилген эмес, бул табигый себеп дейт да. Дуалга такап алып туруп эме кылса эч кыймылдабаса керек. Дуалга такап алып туруп, анан кичине мындай отургуч бар да. Ошого анан отуруш жогорулаган сайын астын өдө көтөрүп алсаң болот да. Анан мунун дагы бир башкача жолдорун да ойлоштуруп атабыз. Мынаны айландыра турган
Балам ойлап атат, баягы подшипник коюп туруп сизге айландыра турган жасап берейин, эме. Эки жагына тең куруш керек. Айдама келем курулчу эле. Ооба, ошондон сыңарбы? Эки түр менен. Ушундан дагы Ошондой кылса дагы болот. Анан кийин аштама кичине болуп эле отуруп, Анда жирке мына еришке эконом болот да, андачы. Убакытка дагы эконом болот да, 2 килем кургандан көрө 1 килем курабыз. Анан кийин еришке дагы эконом эки болот. жактуу айлантып алып, анан эки нарсага түшүрүп, берин үстүгө чыгат. Анан кызыктуу дагы болот да, айланган топкончу. Так айлама келем курушпай койду адамдар. Курушпайт битпейт. Мына жакта канча болсо 8 болгон болсо 8, 9 болгон болсо 9. Мына мен баардык жолун бирдей коёмун да. Жанында канча болсо Ошондой кылсаң деле болот. Эми бир жип радиста бербейт, бир жип кем болсо деле боло берет. Көп болсо деле болот. Өзүм жарашырмын. Эки баш энди болуп, эки жаны ичкерек кетет. Ошондой болот. Эми ал мына өзүм аны үчүн башында эсептегенде туура эсептеп алыш керек да. Мына мен биринчи мынаны чийип алам. Бирдей чип менен кетсен жакшы да. Ооба, ошондо мен биринчи буларды эсептеп алып туруп, анан кийин мынаны жүгүрөм да. мен эшиктин астына чүпүрөк байлап койгонсузбу, бул жүгүргөндө болбойт деп. Эми мына мен мынаны туура жалтырар экен да. Кетет да ошо. Жупталып кетет. Ооба, жупталып кетет. Жупталбаштын эле. Эми убакыт кетип атат, мен азыр аркакты бул жака өткөзөйүн, убакыт кетип атат. Башыдан өткөрүп коёбер. Ооба, баштан өткөз. Мына эми түшүндүңүздөр, кандай болду? Түшүндүк. Эми мына. Эми дагы чырмоокко келдик, мына. Чырмоокту баягы эме менен байланыштырабыз. Аркак менен мына. Жолга чеке. Ушундай чийилип, каштай болуп, ушундай чырайлуу чыгат да, чеке. Анан пышык дагы болот да. Коркунучтуу, эми сөгүлүп кетет деп ойлонбойсуң, сөгүлүп кетпейт. Силер саны километр сокконду билесиңер, чырнан. Ошо чырнаманы. Ошо мүмкүн болушунча жакшы сапаттуу кылам десеңер, буну менен буну аркакты мына түрдү ичке кылыш керек да. Сапаттуу. Анан убакытты туура пайдаланыш керек. Анан эмгегин канчалык көбүрөөк мээнет кылсаң, анан табарың да ошого жараша кетет да. Анан мынандай кылыш керек. Эми мынаны бирөө катуураак кылып туруш керек да. Бул азыр кысталып калды да. Күзүк турба жок азыр. Күзүк турба болгондо бул бизге аяк бияга көтөргөнгө неудобный болуп калат да, ошого мен ушуну күзүк турбанын ордуна иштетем да. Күзүк турбаны көтөрүш кыйын да. Башталышында күзүк турба коюп аласың да. Жок. Күзүк чыгачканыңа дагы рахмат калыбы. Жок, ушундай эле болот. Оңой эле болот экен, бул оңой. Жок, бул оңой эле. Жана мен көрсөттүм. Оңой экен. Бул күзүктөн бул Кысталып калганда, кысталып калганда, анан мына каттык. Анан мен каттык кыламын да. Каттык кылсаң килем пышык болот да. килем каттык болот да, жакшы. Эми жаның кыйналат. Колдоруң баягыны ачышат, бирок баары бир каттык Сапат жакшы болот. ошого үргөнүп калганда, анан баягы келиндер айтып өтөсү жаман каттык кылат дейлер. Мен башым ошого үйрөнбөйт. Зымылдап курам да. Кандай кылып байлайсыз? Күзүгүнү кандай байлап аласыз? Молодец. Күзүгүнү жана көрсөттүм да, мына мынандай кылып байлайм. Күзүгүнү да байлап. Күзүк экен да. Шуну мынандай кылып байлайм да. Күзүктү турбага коюп кийин кесип аласыңбы? Азыр сетен ошону. Мына баарын да карап туруңдар. Мынаны алайын мына. Мына турбанын үстүнө эле жипти аласыздар дагы. Мүнтүп туруп эле мынантип коесуздар. Мына болду. Мүнтүп кое тизе беребиз ушинтип. Ушинтип тизе беребиз. Үстүдөгүнү. Мына турбанын үстүдөгүнү. Анан ушинтип тизип ондон ашкандан кийин эле муну бириктирип коюп, байлап коебуз мына. Сен бу күзүктү өзүң ойлоп таптыңбы? Жок, мен эч кандай өзүм ойлоп тапкан эмесмин. Буну бизге 2009 жылы бизге Бишкектен ушундай семинар тренинг болгондо Роза деген бир окумуш чебер аял бар экен. Ал немелерди согот экен. Майбанаттан сүрөттөрүн согот экен, баягы гавлен кылып. Ошондон үйрөнгөнбүз. Ал калтектерден кылып берген.
Ошондо менин эсимде калыптыр ошол. Анан көпчүлүк эле дагы билбейт экен ошо. Мен ошо эсимде сактап калгам. Sen mınандай күзүктү мен окуйм көр. Бул деген жакшы күзүк турбаны көтөрүп жүрбөйсүңбү? Жакшы экен. Күзүк турба, Мына күчелер ушундай. Айрыкча адамдар. Бардыгы